Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Урматтуу мусулман бир туугандар. Азыркы күндө дүйнө жүзүндө чоң көйгөйгө айланган коронавирусуна байланыштуу акыркы күндөрдө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам атынан жалган кабарларды таратуу өнөкөткө айланып баратат. Мына жакында эле бир аялдын кайрылуусу тарап, ал кайрылууда ал аял ушу түшүмө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кирди. Кимде ким Куран кетепте Бакара сүрөсүн ачкан болсо, менин кирпигимди табат, ошо кирпикти ким кайнатып ичкен болсо, ооруга жолукпайт деп ушундай жалган маалымат таратты эле. Мына бул жалган маалымат эми басаңдап жаңыдан тарай баштаганда дагы бир укмуштуудай кабар тараптыр. Бизге дагы ошо жаңы эле жетти. Тилекке каршы бул кабарды жөнөкөй адам таратпаптыр. Муну ушу Кыргызстан мусулмандар муфтий Максатбек ажы видео кайрылуу кылып таратыптыр. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Бул ошол таратуунун мааниси төмөнкүчө. Ал кайрылууда муфтий мындай деп айтып атат. Биздин устаз олия болгон устаздарыбыздын биринде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түшүнө кириптир. Ал түшүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул коронавирусуна байланыштуу кимде ким Фатиха сүрөсүн 3 жолу окуган болсо, Ихлас сүрөсүн 3 жолу окуган болсо, жана Хасби Аллаху ва ни'мал вакил деп 313 жолу айткан болсо, эч бир оору, бул оору дагы же башка дагы жукпайт, зыян келбейт деген мааниде кайрылуу таратыптыр. Бул өтө коркунучтуу жана өкүнүчтүү нерсе. Мына биз ошо жанагы биринчи аялдын жалган кабарына байланыштуу кайрылуу таратканбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам атынан жалган маалымат, жалган сөз айтпагыла деп. Жана ошондой эле Кыргызстандын кээ бир молдолор дагы ошол жаман нерсени кайтарып, алар дагы кайрылуу жасашкан экен. Ошол эле биздин муфтий тааныган, муфтийге белгилүү адамдар дагы кайрылуу жасап, бул нерсени кайтарган. Мына ошол эле нерсеге окшош болгон маселени дагы бир сырадан муфтийибиз көтөрүп чыгып атат. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Бул маселеге ким кененирээк токтолуп, кененирээк кабар алам деген болсо, ошо Сүннөткө багыт каналына кирип YouTube'тен ошо жанагы жасаган кайрылууну угуп алса болот. Андан кийин мына бул муфтийнин кайрылуусуна дагы кыскача токтолуп кетели. Биринчиден Аллах субханаху ва таала өзү Куранда бизге айтып атат, мындай деп: "Ал-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум ислама дина." Мына бүгүн силерге диниңерди жана баардык жакшылыгымды силерге толуктап бердим жана силер үчүн ислам динин дин кылып, жана ошол нерсеге мен ыраазы болдум деп Алла Таала бул аятта ушундай мааниде айтып кетти. Демек биздин динибиз толук түшкөн, толук чүрүлгөн, эч бир кошумча алымчага муктаж эмес. Керек болсо мына Бухари, Муслимде келген хадисте пайгамбарыбыздын сахабасы Омар деген радиаллаху анхуга, Омар деген сахабага бир еврей келип айтат, Омарга кайрылып: "Эй Омар, ошо силердин китебиңерде бир аят бар, эгерде ошол аят бизге түшкөн болсо, еврейлер бизге, биз ошол күндү майрам кылып алмакпыз" дейт. Анан кайсы аятты айтып атасың дегенде ошол аятты окуп берет. Ошондо Омар айтат: "Мен ошол аятты билем" дейт. Кайсы жерде түшкөнүн жана кайсы күнү түшкөнүн. Ал Арафат күнү жана Жума күнү түшкөн деп. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бул дүйнөдөн кайтаарынан алдын бир 3 жандан көбүрөөк же 4 айга жетпеген аралыкта ошол аят түшкөн. Мындайча айтканда акыркы аяттардын бири. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлөрүнө жакын түшкөн аят. Мына бул жерде ачык эле айкын айтып атат Алла Таала: "Куранды мен толуктап түшүрүп бердим" деп. Диниңерди толуктап түшүрүп бердим деп. Мына ушул аяттын тафсирине байланыштуу Ибн Касир деген чоң бир алым өткөн. Ошол алым өзүнүн тафсир китебинде Ибн Аббас деген бир ошо тафсир илимин жакшы биле турган сахабалардын бири Ибн Аббас деген сахаба өткөн. Ошол кишинин мындай деп айткан сөзүн алып келип атат өзүнүн тафсиринде Ибн Касир. أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا. Алла Таала бул аятта мындай деп кабар берип атат. Пайгамбарына жана жалпы момундарга мындай деп кабар берип атат. Алла Таала алар үчүн диндерин, ыймандарын толук түшүрүп берди. Алар эч качан ашыкчага муктаж болушпайт айтып атат. Мына бул жерде Ибн Аббас да ачык айкын айтты. Момундар Куран түшүп бүткөндөн кийин, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам динди жеткирип бул дүйнөдөн өткөндөн кийин алар эч качан диндеги ашыкча болгон маселеге муктаж эмес. Демек кимде ким пайгамбарыбыз өткөндөн кийин пайгамбарыбыз менен түшүмө кирди, мындай деп айтты, тиги нерсени үйрөтүп кетти, бул буйрукту берди деген болсо, демек ал динге ашыкча нерсени киргизип жатат. Ал диндеги жаңылык болуп саналат. Дин термининде бидат болот. Ал адамдын өзүнө кайтарылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бухариде келген Айша энебиздин ривайет кылган хадисинде мындай деп айтып атат: "Ман ахтата фи амрина хада ма лайса минху фахуа рад." Ким ушу биздин динибизде жок нерсени кылган болсо, ошону киргизген болсо, ал өзүнө кайтарылат деп атат.
Дагы Муслимдин риваятында мындай деп айтып атат: "Ман амила амалан лайса алейхи амруна фахурат". Ким биздин динибизде биздин буйругубуз жок бир ишти амалды аткарган болсо, ал өзүнө кайтарылат. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылбаган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтпаган нерселерди ким кылган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кийин, демек ал адам динге жаңылык киргизип аткан болот жана өзүнө кайтарылат. Ал адам кандай болсо да, анын кадыр баркы, илим даражасы жогору болсо дагы, кадыр баркы жогору болсо дагы, ага карабастан ошол адамдын өзүнө кайтарылат. Бул нерсе кабыл кылынбайт. Жана ошондой эле түш дагы ушундай нерсе. Керек болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул жашоосунда адамдарга динине, дүйнөсүнө керек болгон бардык нерсени майда чүйдөсүнө чейин үйрөтүп кеткен. Мунун далили Салман Фариси деген сахаба болгон. Мына ошол кишиден бир адам сурайт: "Силерге пайгамбарыңар саллаллаху алейхи вассалам бардык нерсени үйрөттүбү? Жада калса ушул дарат ушатуудагы адепти үйрөттүбү?" дегенде, "Ооба" деп жооп берет. Бизге бардык нерсени үйрөттү. Ошол дарат алып аткан убакта дагы кыбланы карап дарат ушатуудан тыйды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Жана ошондой эле оң кол менен тазаланып, ыстынжа кылуудан тыйды. Жана ошондой эле тазаланып аткан убакта 3 таштан кем болгон таш менен тазалануудан тыйды. Жана ошондой эле тезек менен жана сөөк менен пайдаланып, ыстынжа кылып тазалануудан да тыйды деп ошол сахаба бизге кабар берип атат. Бул риваятты имам Муслим өзүнүн китебинде алып келген. Туура хадистер жыйнак китебинде. Мына карасаңыздар, мусулман бир туугандар, биздин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адамга керектүү болгон бардык нерсени үйрөткөн. Керек болсо мына дарат ушатуудагы бардык адептерди үйрөтүп кеткен. Демек, кимден ким пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кийин динге кайсы бир жаңылыкты киргизген болсо, ал өзүнө кайтарылат. Бул да түш дагы ошонун катарына кирет. Албетте, түш көрүүдө адамдар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды көрүшү ыктымал. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түшкө кирип, эч качан өзү динди жеткирип бүткөндөн кийин жаңыдан буйрук бербейт. Бул нерсени аткаргыла, тигиндей болду, муну кылсаңар мындай болот деп шариятта көрсөтүлбөгөн нерселерге буйрук бербейт. Эгерде ким ушинтип буйрук берди, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мага ушуну үйрөтүп кетти деп айткан болсо, ал жалганчы. Ал туура эмес айтып атат. Жалганчы болот же жахил адам, бирөөнү ээрчип туура эмес сүйлөгөн адам болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өткөндөн кийин антип буйрук бербейт түштө. Ооба, пайгамбарыбызды көрүш ыктымал адам баласы. Бирок ошол пайгамбарыбызды көргөн адам пайгамбарыбыздын чыныгы сыпатын, келбетин жакшылап билиш керек. Аны кантип билет? Аны ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сыпаты сыпатталган, келбеттери сүрөттөлгөн хадистер боюнча, алымдардын айтканы боюнча так анык билиш керек. Анан ошондо гана ал кишини көрүптүр деп ишенебиз. Анан көрүптүр деп ишенгендин аркасында ал мага ушундай буйрук берди деп айткан боло турган болсо, ал кабыл алынбайт. Демек, ал жалганчы. Бул түштүн маселеси мына ушундай, урматтуу мусулман бир туугандар. Мына ушундай чакырыктардан, жалган кабардардан алыс болуңуздар. Муну элдерге таратпаңыздар. Муфти айтса эле бул чын болуп калбайт. Биздин далил Куран сүннөт. Ар бир адам ким болбосун, эгерде бир сөздү сүйлөгөн болсо, ошол адамдын сөзү анын кадыр баркына, анын илимине карабастан Куран сүннөт менен таразаланыш керек. Эгер ошол адамдын сөзү Куранга, сүннөткө ылайык келип, туура келип аткан болсо кабыл алынат. Эгерде туура келбесе, ал кайтарылат өзүнө. Бул ислам алымдарынын ортосундагы бир ооздан кабыл алынган эреже. Биз адамдын кадыр баркына карабайбыз. Эгерде ал туура эмес сүйлөсө, туура эмес деп айтабыз. Туура эмес иш кылган болсо, туура эмес иш кылды деп айтабыз. Ошондуктан мусулман бир туугандар, мындай нерсеге эч качан көңүл бурбаңыздар. Жана дагы айта турган нерсе, бул жерде айтып кетип атат биздин олия устаздарыбыз деп. Анын олия экенин кантип далилдейбиз? Олия киши, ал мен олиямын деп эч качан айтпайт. Олия адам Куран сүннөттүн таразасынан чыкпайт. Куран сүннөттө кандай көрсөтүлгөн болсо, мына ошого амал кылган чыныгы таква адамды биз олия дейбиз. Олия киши пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мен түшүмө кирип мындай буйрук берди деп айтпайт. Олия киши Куран сүннөттө эмне көрсөтүлгөн болсо, ошонун аркасынан ээрчип ошону кылат. Мына урматтуу мусулман бир туугандар, мындай окуялар, мындай кыйынчылыктар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өткөндөн кийин сахабалардын башына да келген. Сахабалардын доорунда да ушул чума оорусу катуу тараган. Керек болсо ошол ооруда сахабалар да көз жумуп, алар кайтыш болгон сахабалар болгон. Алардын бирөөсү келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мага түшүмө кирди, мындай буйрук кылды, муну кылсаңар кутуласыңар деп айтты деп бирөө да кайрылуу жасаган эмес. Андан кийин мына табииндерден кийинки биздин имам башчылар Абу Ханифа, имам Азам, имам Малик, имам Шафи, имам Ахмад, алардын бирөөсү дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен түшүмө кирип ушундай кабар берди. Муну кылсаңар мындай болот экен, тигини кылсаңар тигиндей болот экен деп жаңы өкүмдөрдү, буйруктарды киргизген эмес динибизге.
Алар балким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам динди толук жеткирген. Пайгамбарыбыздын илимин биз ошо изилдеп, талап кылып гана жетебиз деп аракет кылышкан. Ошентип күнү түнү мечиттерде ибадат кылып, илим издеп, элдерге илим менен тараткан. Алар жатып алып түшүмө кирди деп эч качан тараткан эмес. Урматтуу мусулман бир туугандар, ушул нерсени жакшы билип коелу. Пайгамбарыбыздын атынан жалган айтпайлы. Биздин динибиз эч качан жалганга муктаж эмес. Икаяттарга, түштөргө муктаж эмес. Биздин динибиз ачык айкын. Ким ошону карманам, элге жеткирем деген болсо, даяр турат. Ошону эле айтып жеткирсин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ооруларга байланыштуу дубаларды айткан, жалпы дубаларды айткан, эскерип кеткен, ибадатты үйрөткөн, истигфарды үйрөткөн. Мына ушундай нерселерди кылып биз Кудай Таалага жалдырап, оорудан кутулабыз, Кудайым буйрса. Ана мындай жалган маалыматтарга муктаж эмеспиз. Анан дагы муфти кайрылуусунун аягында мындай деп жатат. Албетте түш ислам дининде далил болуп бербесе дагы, далил болуп эсептелбесе дагы, пайдасы элге тиет деп үмүт кылабыз деп сөзүн аяктап бүтүрүп атат. Бул өтө таң калыштуу нерсе. Кантип далил болбогон, далил болуп эсептелбеген нерсе элге пайда келтирсин. Бул сөз бири-бирине карама каршылык деле билдирет. Андан башка пайданы билдирбейт. Далил боло албаган нерсе эч качан элге пайда келтирбейт. Балким элдин динине, элдин түшүнүгүнө зыян гана келтирет. Бул демек ошо баштан бери айтылып келген икаяттын, түштүн туура эмес экени мына ошол сөздүн аягынан эле билип койсок болот. Бул киши өзү эле мойнуна алып атат. Бул түш ислам дининде далил боло албайт деп туруп, ошонун аркасында эми пайда келтирет үмүт кылабыз деп. Өтө таң калыштуу нерсе. Кантип ушул далил болбогон нерседен биз пайда алабыз? Бул дагы демек бул түштүн жалган экенине бир ачык айкын далил. Ошол себептен урматтуу мусулман бир туугандарым, дагы кайталап айтып кетейин, бул нерсеге ишенбеңиздер, мындай нерсени таратпаңыздар. Жана ошондой эле бул түш маселеси бул жеке бул нерсеге байланыштуу эмес. Буга окшогон далай жалган түштөр чыгышы ыктымал. Пайгамбарыбыз айтты, пайгамбарыбыз деди деген. Мындайдын бирөөсүнө дагы ишенбеңиздер. Динибиз Курандан жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам калтырып кеткен осуяты, сүннөттөрдөн гана алынат. Валлаху а'лам.